Эл үмүтү 7 дубанга болгон сапарын улантууда. Үмүт Кербени деп аталган жолугушуу бүгүн Чүй облусун кыдырып чыкты. Сокулук, Беловодск, Кара Балта жана Кайыңдыны кыдырып чыгышты. Чүйдүн тургундары Эл үмүтү партиясын жылуу тосуп алышты. Суук аба райына карабай, таза жаштардан түзүлгөн партиянын программасы менен таанышуу максатында Чүй районунда жүздөгөн адамдар чогулушту. Алгач эле талапкерлер жолугушуусун Сокулук районунан башташты. Эл үмүтү партиясынын ар бир мүчөсү эң аз дегенде 2 жогорку билимге ээ. Ар кимиси өз тармагында бийиктиктерди багындырган жаштар. Муну менен катар биз эч кандай олигархтын же саясатчынын баласы эмеспиз, карапайым эле үй бүлөдөнбүз, деп билдирди партиянын төрагасы Алмаз уулу Аскар. Биз биринчи жаштарды бириктиребиз деп максат койгонбуз. Кудайга гана шүгүр, мына астыңарда болсо бириккен жаштар турат. Бул биринчи максатты биз жеттик, бул биринчи биздин утушубуз. Анан кийин мына сураштырсаңар да болот, билсеңер да болот. Ушу Кыргызстанда активдүү позициясы бар жаштарга биз сунуш бербесек, мына ушул жерден жалганчы болот. Бүт барына тең бергенбиз. Алардын өзүнүн жолу бар, өзүнүн ою бар. Эл үмүтү партиясынын дагы бир талапкери Самат Өкмөткулов Беловодск айылынын тургундарына жасаган кайрылуусунда биз ынтымактуубуз. Андыктан жогорку кеңешке партиябыздан кимибиз өтөбүз ал маанилүү эмес. Анткени биздин баалуулуктарыбыз бирдей деген оюн айтты. Биздин башка партиялардан айырмабыз канча добуш чогултабыз деген максат эмес. Биз мамлекетке эмне пайда алып келе алабыз деген тилек менен бириктик деп билдирди. Келип берип атасыздар, колдоп бериңиздер. Азыркы биздин өлкөбүздүн абалын бардыгыбыз көрүп турабыз. Азыр жөн эле келип добуш берип коюу бул оңой эле нерсе, бул нерсе аздык кыла баштады уже. Биз үгүттөшүбүз керек. Биз өзүбүздү гана эмес, жаныбызда жүргөн кишини айтышыбыз керек. Сатылба, сатпа, сатып алба деп. Ошондо гана оңолобуз. Бардыгыбыз салым кошолу, бардыгыбыз аракет кылалы. Эл үмүтү биз эл менен, жаштар аракетте. Чоң рахмат. Чүй облусундагы Үмүт Кербенинин 3-чү жүрүшү Кара Балта шаарында болду. Чогулган элдин алдында талапкер Болот Ибрагимов шайлоочулардын партиянын аркасында ким турат деген суроосуна Эл үмүтү партиясынын аркасында мекенге болгон сүйүү жана өлкөнү жакшыртуу максаты турат деп жооп берди. 8 жылдан бери күч органдарда коррупция менен күрөшүп келе жатам. Биздин атыбызды укканда паракорлор кадимкидей эле титирейт. Килеген генералдар, чиновниктер. Анан 8 жылдын ичинде мен кандай гана кыйынчылык көргөн жокмун, бирок мага дайыма эл жардам берчү. Эми же нары же бери бара турган мезгил келди да. Мисалы мен 4-чү революция көргүм келбейт, ошон үчүн мен баратам. Мындай жакшынакай команда менен. Биздин негизги душман бул коррупция. Коррупцияны жеңгенде бүт Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстанда 20 тил окутуу борборлорун жана 2 программалоо мектебин негиздеген Нурсултан Кубанов өз кезегинде жүздөгөн окуучуларды АКШнын, Япониянын, Кытайдын жана Германиянын алдыңкы окуу жайларынын гранттык бөлүгүнө окууга жөнөткөн. Нурсултан Кубанов кеп кезегинде Кыргызстандагы билим берүү тармагын толугу менен реформалоо керектигин айтып, өзүнүн программасы менен азын оолак тааныштырып өттү. Ошол 100 күндүк программанын алкагында мен 3 ошол мыйзам долбоорун сунуштайт элем. Мен ошол Америкада, Малайзияда да билим алып калдым. Кыска мөөнөттүк бирок ошол жакта жүргөндө аябай бир маанилүү көп нерсени көрдүм да. Булар бир эле мыйзам долбоору менен жалпы мамлекетте бала бакча тармактагы бирдей эле мына 90-чы жылдары Малайзияда, Кыргызстанда кандай болсо азыр бир бала бакчада мисалы үчүн 300-400 бала багып атса, ошондой эле проблема экен да. Ошону бир мыйзам долбоору менен чечип коюшуптур. Медицина тармагында чоң жетишкендиктерди багындырган онкохирург Элдар Байбулатов биз эски саясатчылардан мамлекетти өзгөртөөрүнө ишенбейбиз. Бардыгыбыз куру убадалардан чарчагандыктан бул жерде чогулуп отурабыз. Биздей илимдүү жаштардын парламентке шайланчудоору келди деди. Кайыңды элдин алдында сүйлөгөн дарыгер Байбулатов. Өзүм медицина тармагынан болом, профессор, жөнөкөй онкохирург, врачмын. 20 жылдан ашык медицина тармагынан иштеп атам. Сиз өзүңүз көрүп турасыңар. Медицина тармагы кандай абалда турат? Начар. Окуу, билим тармагы кандай начарлап баратат? Өзүңөр көрүп турасыңар. Биздин партия бүт баары эле патриоттор, волонтерлор. Ошо Кыргызстанды ойлогон жигиттербиз. Ошондуктан биздин партияга добуш бергиле. Үмүт Кербени токтогон ар бир аймактын жашоочулары партиянын мүчөлөрүнө чын дилинен ийгилик каалашты. Шайлоочулар азыркы парламентке тазалар келсе, бийликке жаңы дем болоорун, жаштар гана өлкөгө пайдалуу өзгөртүүлөрдү алып келерин айтышты. Сокулуктун жаштары эл үмүтүн колдойт.
Эми биз болсо тигил ар бир революцияда люстрация деп кыйкыра беребиз. Бирок өкмөт люстрация кылбай атпайбы? Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмгегибиз менен жаштар чыгып люстрацияны өзүбүз кылбасак өкмөт кыла албайт го дейм. У нас продвигается молодежь и новые люди. Нам нужны новые люди, чтобы продвинуться вперед и чтобы наше государство шло в будущее, в светлое будущее. Эл үмүтү партиясындагы жаштардын элге жакшы өзгөрүүлөрдү алып келишине ишенем. Эми азыркы шарт боюнча көбүнчө эле жаштардын тиги милдети, тилеги бүт эле ошо баягы эски мурдакы кадрлардан колдон келишинче алар нас болгон жакшы, жаңы жаш балдар чыгып ошолор кичине өлкөнү көтөрүп кетет деген үмүт. Чүй облусунун 4 районун камтыган Эл үмүтү партиясынын шайлоочулар менен болгон жолугушуусу Кайыңды айылы менен аякталды. Чогулган эл партиянын программасы менен таанышкан соң 28 ноябрда дал ушул партияга добуш беребиз дешти. Ал эми үмүткер Бенинин кийинки иш сапары Ош облусунда уланмакчы.